Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде билим берүү менен катар үй бүлөлүк баалуулуктарды даңазалоого өзгөчө көңүл бурулат. Бүгүн Бириккен кесиптик бирлик комитетинин демилгеси менен биз бактылуу үй бүлө аталышындагы шайыр старттар таймашы өтөт. Үй бүлөлүк командалар күч сынашкан бул таймашта ким жеңишке жетет? Биз менен бирге көрүңүздөр. Кыргыз Республикасы президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жол жарлыгынын алкагында 1-июнь балдар коргоонуу эл аралык күнүнө карата Бириккен кесиптик бирлик комитетинин демилгеси менен түзүмдөр аралык биз бактылуу үй бүлө аттуу шайыр старттар мелдеши мына башталганы турат. Бул мелдешке биздин окуу жайыбыздын түзүмдөрүнөн 7 үй бүлөлүк команда келип турат. Алар азыр даярдыктарын көрүп атасыздар. Кудай буйрса саналуу убакыттан кийин мелдешибизди баштайбыз. Жеңүүчүлөргө баалуу белектерди, дипломдорду даярдап койгонбуз. Анан катышуучуларга дагы баардыгына атайын белектер, дипломдор ыйгарылат. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү чарабызга колдоо көрсөткөн окуу жайдын жетекчилигине, түзүмдөрдүн жетекчилерине, декандарга, директорлорго, проректорлорубузга, ошондой эле медиа жана коммуникация департаментинин чыгармачыл жамаатына, достук спорт клубуна чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ошондой эле башкы демөөрчүбүз Ош Сити курулуш компаниясына дагы биз ыраазычылыгыбызды айтып, алардын иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Негизинен айтарым, бүгүн ушу бизди чоңойтуп аткан балдарыбыз келечеги кең болсун. Анан ар бир ата эне ошо балдар үчүн аябай мындай жакшы кам көрөт. Ошол үчүн бүгүн уюштуруп аткан биздин коллегабыз Шерал Манаповичтин жалпы жамаатына уюштуруп аткан коллективге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми бул иш-чара бул дагы башка окуу жайларда, башка мекемелерде ушундай өткөрүлсө деген тилектемин. Таймаштын жүрүшү менен катышуучу командалар Чучугулак аркылуу А жана Б тайпаларына бөлүндү. Алгач Достук спорт клубунун көзөмөлүндө А тайпасындагы командалар өз ара күч сынашып, берилген тапшырмаларды аткарууда шамдагайлыгын жана биримдигин көрсөтүштү. А тайпасында атаандаштык өтө курч мүнөздө өтүп, жыйынтыгында эң көп упай топтогон командалар кийинки баскычка жолдомо алышты. Андан соң Б тайпасындагы командалар таймашка чыгышты. А тайпасынын жыйынтыгын көргөн катышуучулар чоң жоопкерчилик менен оюн көрсөтүп, жеңиш үчүн бардык аракеттерин жумшашты. Төрт баскычтан турган мелдештин ар бир шарты үй бүлө мүчөлөрүнүн ынтымагын, шамдагайлыгын жана бири-бирин колдоо жөндөмүн сынады. Натыйжада Б тайпасында мыкты көрсөткүчкө жетишкен командалар финалдык баскычка өтүштү. Финалдык таймаш чыныгы спорттук тухта өттү. Байгелүү орундар үчүн күрөшкөн командалар акыркы мүнөткө чейин жеңишке болгон умтулуусун көрсөтүштү. Калыстар тобунун чечими менен жалпы үй бүлөнүн ынтымактуу аракети жана мыкты көрсөткүчү үчүн Кадырбек Акназаров жетектеген команда 1-чи орунду ээледи. Бүгүнкү таймаш өтө кызыктуу болду. Бардык командалар күчтүү экен. Анан буга чейин биз шайыр старттар эстафетасына университет тарабынан кышта уюштуруучу каникулда ошол учурларда катышып жүргөнбүз. Мен өзүм эле катышып жүргөм. Анан Шерал агай бизге жоон таштагандан кийин биз үйдө күнүгө кечке маал үй бүлөбүз менен тренировка кылып аттык, даярданып аттык. 1 жумадан бери даярданып ушундай ийгиликке жеттик. Майрамдык иш-чаранын соңунда жеңүүчүлөр активдүү катышуучулары сыйланышты. Университеттин жетекчилиги жана таймаштын демөөрчүсү болгон Бизнес Хаус КЖ Ош Сити курулуш компаниясынын жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Улукбек Абдулазимов катышуучуларды куттуктап, жеңүүчүлөргө кубок, дипломдор, акчалай сыйлыктар жана баалуу белектерди тапшырды. Үй бүлөлүк ынтымакты жана сергек жашоо образын даңазалаган бул таймаш катышуучуларга көтөрүңкү маанай тартуулап, балдардын майрамын өзгөчө шаң менен белгилөөгө өбөлгө түздү. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде билим берүү менен катар үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоого багытталган мындай иш-чаралар мындан ары да улантылмакчы. Сүйүрбек Таштемиров, Дөлөтбек Бабаназар уулу, Айбек Үсөн уулу, Достук телестудиясы.